Angelika'nın tavар ötpey kalıp murdagı kүйösüne күнү түштүбү? Ырчы Angelika UX200 автоунаасын салондон алганын мактанып, Instagram баракчасына жар салды. Досторуна, ата-энесине жана командасына ыраазычылык билдириптир. Кызыгы жанындагы мурдагы күйөөсү урмат жүрөт. Ал боюнча 2 сөз да жазып койбоптур. Эске салсак, буга чейин Angelika улам бир күйөөгө чыга турганын жар салып, жарым-жартылай эркектердин сүрөттөрүн чыгарып жүргөн. Ачык эле акцион кылганын билесиңерби? Казакстандын миллионерин да чаап алганын жарыялаган. Айтор үйгүшкөндөр көбөйүп эле кеткендей элес жараткан. А эмне болду? Алар кызыгы таргандан кийин куйруктарын түйүшкөнбү? Эч кимисин эр кылып кала албады, туурабы? Ал эми соңку абакта кредит төлөй албай, спонсор издеп, товар өтпөй калгандай шапая калганын күбө болгонбуз. Болору болуп, боесун канганы ушул беле. Түштөн кийин күчүктө ээрчитип алган урмат жарадыбы? Ал эми ырчы Angelika өзүнүн Instagram баракчасынан мындай деген билдирүү калтырды. 2 жыл мурун өмүрүмдө алгачкы рет автосалондон жаңы унаа алгам. Улуу кызымдын туулган күнүнө туш келип, айым ага арнап койгом. Буйруса жамандыктардын артынан жакшылыктар келет дегенге ишендик. Аракетибизди колдогон Lexus борборуна жана Optima банкына ыраазычылык. Досторубузга жана ата-энеме, командама. Бул UX Lexus Ferrari'нин отургучтарында жасалып, спорт функциялары менен жасалыптыр. Айтор 570 LX деп UX200 менен чыкты. Куттуктоолоруңузга рахмат деп билдирүү калтырды. Маалымат булагы Арбат Чекит KG. Angelika Кайратова жакында сонун жолугушуу болот. Ырчы Angelika Кайратова айымдарды жолугушууга чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына маалымдады. Айымдар, жакында сонун жолугушуу болот. Кантип мен жана дүйнөмдү бактылуу кыла алам? Кантип негативтерге туруктуулук берем? Качан сүйгөн жумушумдан орун таап калган маянамды алам? Ушул суроолордун үстүндө иштейбиз. Келиңиздер, 28 август Angelika менен позитивдүү ланч деп кайрылуу күйөрмандарына ырчы айым. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Модель Алтынай Эмилбекованы сабап кетишти. Модель актриса Алтынай Эмилбековага кол салуу болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Маалыматка караганда ысык көлдөгү эс алуучу жайлардын биринде кыздар арасында уруш чыгып, модель кыз жабыркаган. Кыздардын арасынан көбүрөөк мен жабыркадым. Чачымдан жулушту, көзүмдөн айрылып кала жаздадым дейт ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.